Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 31 май 2023 жыл. Мен сіздерге рабочий городоктон бир сатылуучу сонун үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Чапаева жол болсо, жаңы аты Бакаев көчөсү. Жана Тамбовский переулоктун кесишинде турам. Ориентир бул Салтанат ресторанын алсаңыздар болот. Ошонун жанынан эле батышты карай бассаңыздар, көк навеси бар үй. Бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үй болуп калат тугандар. Дарек Тамбовский 9-чу даректе жайгашкан. Анан түзөтсөңүздөр бул жер Лев Толстой, бир аз батышыракта Баткен базары. Өйдө чыксаңыздар бул жагы Гагарин Чапаев көчөсүнүн кесилиши болуп калат тугандар. Машындай. Эми барып мен калган маалыматты бир чекеден сиздерге берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүстүн көчө тарабы тугандар. Эң эле чыгыш чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле батыш чек арасы бул гараждан кийин забор бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жердин аянты 6,5 соток болгон үй тугандар. Мынакей көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза и көрүп тургансыздардай забор пескоблок менен болгон тугандар. Так, дарек Тамбовский переулок 9-чу даректе жайгашкан. И жакшы жери, природный газ, центральный канализация, электр энергиясы бары бар экен. Мынакей Чапаева жолубузу жаңы аты Бакаев көчөсүнөн батышты карай бассаңыздар, катардагы 4-чү участокто жайгашкан тугандар. Эми кирип калган маалыматын кир чекеден берейин. Мынакей бул үйүстүн короосу тугандар. Көрүп тургансыздардай навес алды тарабы, брусчатка, тегеренте бийик забор. И бул жакта хозпостройкалар, үйдүн арты тарабында деле хозпостройкалар бар экен. Жана бул жакта мынакей 150 квадрат метр болгон мондай чоң 2 этаж болгон үй. Стенасы толук түрдө кирпич, сейсма пояс колонналар куюлуп, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна монолитта куюлган дейт. Негизинен сапаттуу кылып өзүм үчүн салынган үй дейт. Ийеси тугандар. Азыр видеонун жүрүшүндө дагы маалыматтардын бир чекеден берип кетем. Алды тарап мынакей бул жакта зеленый зона, туялар, мынакей тапчан, навес, бул жакта очоккана, гараж бары бар. Биринчи болуп негизги чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн тугандар, андан ары дагы чыгып бул жактарда бир чекеден сиздерге көргөзүп чыгам. Жердин аянты 6,5 соток, фактически 7 сотоктай бар экен. И балдарыңыздар үчүн мектеп, садик десеңиздер, жакын жерде жол өркен аралыкта мектеп, садиктер бар. Бул жер жана айткандай Чапаева, өйдөрөөк чыксаңыздар Гагарин, бул жака түшсөңүздөр Лев Толстой. Билгендер жакын жерде эмне бар экенин билдиңиздер. Так, эми кирип мен калган маалыматты бир чекеден берейин. Бул мынакей негизи кирүүчү эшик, көрүп тургансыздардай темирден болгон эшик. Үйдүн тышкы тарабы мынакей травертин көрүп турасыздар. Так, андан ары бул үйүстүн кире бериши. Трансфердай мындай прихожка, полдор кафель. Кайсыл жердин полу кафель болсо, ошол жерде теплый пол бар экен тугандар. Так, андан ары эмне маалымат? Бул жакта мындай бир холл. Көрүп тургансыздардай ремонт, дуалдар обой, полдор ламинат тугандар. Түштүк тараптан терезе орнотулуптур. Андан ары бул жакта экинчи чыгып кеткен тепкичтер. Түз эле кирсек, бул жагында зал. Батыш тараптан терезе, түштүк тарабынан терезе, полдор ламинат жана отоплениянын чугунный батареялары. Так. Мебелдер калат тугандар. Көрүп турган мебелдердин баары калат экен. Так, бул жакта кухня. Көрүңүздөр, кухонный мебель, ракайдан суу чыгарылган тугандар. Отопление, паровое отопление. Көмүр менен жылыткан котел, газовый котел жана 3 фазалуу электр энергиясы бар. Электр энергиясы менен жылыткан тендер менен үйүбүз жылыйт. И бул тепкичтин түбүндө чакан кладовка. Анан бул кухнянын ылдый жагында деле подвал бар экен тугандар. Бир бөлмөлүү подвал бар. Андан ары эми сиздерге экинчи этажын көргөзөйүн. Көрүп тургансыздардай таза жыгачтан болгон тепкичтер. Бул экинчи этажыбыздын холлу дейсизби, коридору дейсизби, мына ушундай бөлмөсү. Жана бул жерден биз
Қалған бөлмелерге бер чекеден өтіп кете алабыз. Екінші этаждын душ туугандар. Андан ары бул жакта бир спальный бөлмө. Батыш тараптан терезе. Көрүп турганыңыздардай ремонт, полдору ламинат. Так. Андан ары бул жерде дагы бир бөлмө, балдар бөлмөсү экен. Көрүп турганыңыздардай ремонт. И бул жерде балкон. Жана бул жерде ажаткана да бар экен туугандар. Түштүк тараптан терезе. Бул жерден короосу кенен көрүнөт. Бул райондун көрүнүшү. Бул экинчи этаждын эң эле акыркы бөлмөсү туугандар. Дагы бир мындай чоң спальный бөлмө жайгашкан. Түштүк тараптан жана чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Ушундай туугандар. Короосун ачылып да калган маалыматты бир чекеден берейин. Мен кайла сатылуучунун короосундамын туугандар. Эми сиздерге андан ары калган маалыматты бир чекеден берейин. Бул жакта гаражга сиздер үйдүн баяк тарабынан деле, көчө тараптан деле кирип чыксаңыздар болот. Так, андан ары очоккана. Брусчатка. Эки катарынан очок туугандар. Негизинен газ бар, газ киргизсеңиздер деле болот. И бул жерде бир летний кухня. Так, андан ары навес, тапчан, склад. Чыгыш тарапта кош неме болгон чыгардан бийик забор. Отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. И чыгыш тараптан эле мондай огороду, алма, өрүк бактары тууганда. Бир аз жер жемшикинге жер. И бул үйүбүздүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Жана ошондой эле эң эле түндүк чек бул жерден. И бул жакта баня, складтар, ондай хозпостройкалар бар экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Айтылбаган туугандар, бир эле баасы калды окшойт бул үйдүн. Бул үйдүн баасы $195 000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эгер үй жаккан болсо, ошол сиздер менен сүйлөшүп, сиздер жактырган ценага деле беребиз дейт үй ээлери туугандар. Андыктан келип көрүңүздөр, сүйлөшүп көрүңүздөр, жакшы эле сүйлөшүү болот. И достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.